Ассаламу алейкум, урматтуу Сапар ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге биз Англияга кантип туура анкета толтуруш керек экенин көргөзөбүз. Алгач эле agrihr.com сайтына кирип, Кыргызстандын желегин басасыздар. Баскан соң ылдыйдагы 3 полосканы басып, арыз берүүгө киресиздер. Киргенде эле ичинде аты жөнүңүздөрдү жазышыңыздар керек. Биринчисинде атыңыздар, английский менен жазасыздар. Паспортуңуздарда кандай болсо, загран паспорттагы ошондой туура жазасыздар. Экинчиси болсо бул отчество. Паспортто болсо жазасыздар, болбосо жазбайсыздар. Үчүнчүсү фамилия. Төртүнчүсү болсо бул туулган жылыбыз. Алгач эле күн жазылат, туулган күн, анан ай, анан жыл. Мындай цифра менен жазсаңыздар батыраак болот. Календардан туулган жылыңыздарды издеп табуу бир аз убакытты кармап коет. Туулган жылыңыздарды жазганда эле сразу календар ушинтип өзгөрөт. Бир текшерип коесуздар, шашпай. Кийинкиси болсо бул пол, мужской тандап коесуздар. Ар бир нерсени маани берип окуңуздар. Кийинкиси бул жашаган жерибиз Кыргызстан. Каякта иштегиңиз келет? Великобритания. Кийинкиси бул электрондуу почтабыз, Gmail адресибиз. Муну туура жазып, туура жазыңыздар, анткени Gmail'ге көп информациянын баары ошол жака келет. Бул жака келсеңиздер дагы бүт Gmail менен гана жумуш болот. Кийинкиси болсо бул номериңиздерди международный форматта жазасыздар, 996 менен. Номериңиздерди туура жазыңыздар. Кийинкисинде болсо да номериңиздерди кайра кайталайсыздар бул жерге дагы. Номериңиздерди кайталап жазып коесуздар. Номер жазган соң ылдыйкы строкабыз. Бул сизде кандайдыр бир медицинский отклоненияңыз барбы? Ошол тууралуу сурайт. Жокту басабыз бул жерден. Андан кийинкиси болсо сиздин кандайдыр бир кылмыштуу ишиңиз барбы? Жокпу? Ал жерде аны жазабыз. Андан кийинкиси бул сиз мурда заявка бердиңиз беле? Жок. Биринчи жолу толтуруп жатабыз дагы. Бир сыйра карап туруп, отправканы басабыз. Андан соң моундай информация чыгат. Сиздердин Gmail'иңиздерге SMS жиберет. Gmail'ди ачып, кирип логин паролдорду көрөсүздөр ушундай. Gmail'дин ичинде эле ссылка деп турат, ошону басып туруп, сразу кийинки шагга өтүп кетсеңиздер болот. Биз ручной эле жазып кирдик. Үчүнчү шаг. Сиз досторуңуз менен толтуруп жатасызбы же туугандарыңыз барбы деген жери нет бойдон тура берет, жок бойдон тура берет. Нетти басып коесуздар ал жерде. Если туугандарыңыз болсо, же досторуңуздар менен болсоңуздар даны бассаңыздар, анда чогуу келсеңиздер болот бир фермага. Андан кийинкиси болсо, кайсыл айдан кайсыл айга чейин иштегиңиздер келет. Именно ушул Англияда. Ошону жазасыздар. 6 ай аралык болуш керек. 6 ай аралыкты эсептеп жазасыздар. Андан кийин Англияда канча ай иштегиңиздер келет. Ошол тууралуу жазылат. 6 айды тандайбыз. Кийинкиси данный момент иштейсизби? Ал жерде иштебейсизби? Нет басып коебуз. Андан кийин акыркы жумушубуз качан жумуш бүткөн? Ошол датаны жазабыз. Андан кийин кайсы тилди билесиз? Русский язык. Продолжить шаг. 4-үнчү шагга өтөбүз. 4-үнчү шагга өткөн соң, достор, маани берип окуңуздар. Биринчиси эле болсо бул айыл чарба жумушун жасагансыздарбы? Ошол тууралуу биз айыл чарба жумушун жасап эле жүрөбүз. Ошону даны баскандан кийин ушундай варианттар чыгат. Эмне жумуш кылып жүргөнсүздөр айылда? Ошол тууралуу галочкаларды басып, ичкаларды басып, өзүңүздөр тандайсыздар. Эмне жумуш кылган болсоңуздар. Андан кийинкиси болсо, сиз башка өлкөдө иштегенсизби? Ооба деп туруп, Россияны тандап коебуз. Биз буга чейин Россияда иштеп келгенбиз. Андан кийинкиси болсо, сиздин биздерге карап коесуздар, бул жерге жазгандын кереги жок, строчкага. Кийинкисине өтө бересиздер. Сиздерде право барбы? Бар. Б-сыны тандап койдук. Бизде право бар. Тракторга бизде право жок, эчтемкебиз жок. Кийин спорт менен заниматься этесизби? Ооба. Ал жагын тандайбыз. Командный спорт болсо, аны жагын тандайсыздар, өзүңүздөр окуп. Андан кийинкиси болсо бул бой, рост боюнча туура маалымат беребиз. Андан кийинкиси болсо, сиз бийиктиктен коркосузбу? Биз жокту басабыз. Ал жерде коркпойбуз бийиктен биз. Кийин велосипедти айдаган билесиңерби? Ооба. Мындай элементарный эле нерселер, достор, кирип толтурсаңыздар болот. Кийинки шагга өтөбүз. Мындай бир сыйра окуп, шашпай караңыздар. 4-шагдан кийинкисине өтөбүз. Вот 5-сине келдик.
Бешинчиси болсо бул медицинский исследование сыяктуу. Сиздердин туберкулезуңуз барбы, гепатит барбы, диабет барбы, ошол тууралуу жок нерселерди жок деп жазабыз, бар нерсени бар деп жазабыз. Жакшылап маанилүү окуңуздар достор. Кийинкиси болсо бул суставдар ооруйбу, оорубайбы, жок, ошол тууралуу, ревматизм жок. Кийин бел оорубайт, колдор оорубайт жазабыз. Ушинтип дальтонизм жок. Кийин продукты веществолорго бизде аллергия жок. Мындай өзүңүздөргө тиешелүү болгон нерселерди шашпай окуп жазыңыздар. Бул жерде өтө маанилүү. Туурасын жазыңыздар. 15-чиси бул сиздерде оор жүк көтөргөндө жаш же башка жүктү бир жерден экинчиге жылдырганда проблема жок, ошол тууралуу. Ал жакты жоктосаңыздар, жок болсо эгер шашпай окуп колтуруңуздар. Мен бир аз видеону тездетип коем, өзүңүздөр деле окуп көрсөңүздөр болот. Жок. Кийинкиси болсо бул мындай физический жумуштан бизде мындай оору жок, кыйынчылык жок, чекпейбиз. Андан кийинкиси ковид менен ооруган эмеспиз. 24-чүсү достор. Бул сиздерде прививка барбы, ошол тууралуу маалымат берип басып кетесиздер. Андан кийинкисине да деп жазып коесуздар. Бул жерде ар ким ар кандай жасайт. Бул жерде бизге эч ким жардам берген жок, өзүбүз эле толтуруп атабыз. Андан кийин уже сохранить, продолжить кийинкисине өтсөк болот. Продолжитти басып кийинки 6-шагга өтөбүз. 6-шагга өткөндө бул загран паспортуңуздар, анан ID картты жазасыздар. Биринчи эле ID карт кайсыл тараптан берилген, качан бүтөт сурооптор, ошол тууралуу маалымат толук жазасыздар. Паспортуңуздардын номерлерине бүт баары жазылыш керек. Интернетке кирип, сиздер жашаган жердин почтовый индексини туура карап жазыңыздар. Андан кийинкиси болсо бул экстренный случайларга сиздер үй бүлөңүздөрдүн бирөөсүнүн номерин, аты жөнүн жазып коесуздар. Андан кийинкиси сиз кайсыл жерден собеседование өтөсүз? Кыргызстанды тандайбыз. Андан кийинкиси визовый центрде жардам берүү керекпи? Жок, ал жерди тандабайбыз. Кийинки шагта достор, ушинтип 6-чы страницадан эле сразу 1-чи шагга өткөрүп салды. Эмнеге андай экенин билбедим. Андан кийинкиси болсо, бул жерде визовый центрде сиздерге жардам керекпи? Мындай ал жерде жок, өзүбүз эле самостоятельно толтурабыз. Кийинкисин дагы эле нетто басып коебуз. Андан сиздерге күтүп алганы транспорт организовать этелүү деген жерге дагы басып коесуздар. 11-чи шагтан кийинки шагга өтсөңүздөр болот. 12-чи шаг эң негизги жер. Мунун биринчи эле жерине шашпай карап, биринчисине селфи сүрөт деп турат. Биз сүрөттөрдү даярдап алганбыз, алга мындай PDF форматында. Экинчиси болсо бул загран паспорт. Загран паспорт бүт баарын аты жөнүн жазып, мындай бир папкага баарын киргизип, сканировать этип, жанагы программа менен PDF форматын өткөрүп алганбыз даярдап. Паспортто киргиздик, андан кийинкиси баягы медицинский справкабыз. Ал деле PDF форматында, бүт баары PDF форматында кетет. Медицинский справканы тандап, даярдап койгон жерден. Андан кийинкиси справка несудимость. Аны дагы кирип, бүт даярдап алсаңыздар өзүңүздөргө жеңил болот. Мындай толтуруп жатканда убакыт кетпейт. Бүт бир серия карап коесуздар. Селфи кирди, паспорт кирди, загран паспорт, медсправка, несудимость. Бул жерде я подтверждаюны басабыз, птичка галочканы басып коебуз. Дагы кийин сохраните позжени бир басып коесуздар. Сохранить этиш керек ушунча толтурганды. Андан соң продолжитти басасыздар. Продолжить баскандан кийин моундай ийгиликтүү толтурганыңыз тууралуу информация чыгат. Эми сиздер Gmail поштаңыздарды карап турсаңыздар, сиздерге онлайн собеседованияга ссылка келет. Биздин каналга катталып, лайк басып коюңуздар.